Жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жаткан мекендештер үчүн биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз өз кызматтарын сунуштайт. Эч кандай пересетка жок, кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документтик чорунун текшеребиз. Бизден дерек: Метро проспект Мира, улица проспект Мира 39А. Биздин байланыш номерлер: +7926 630 7963, +7925 707 0993, +7968 575 6625. Күнү түнү чала бериңиздер. Рахман жана Шайлоо мырза жооп берет. Москвада оор жашоого кабылган кыргызстандыктар темир жолдо бекер жашай алышат. Москва шаарында жашоо тиричиликтин оор кырдаалына кабылган кыргызстандыктар Орусиянын темир жол мейманканасында бекер жашай алышат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мындай макулдашууга ылайык социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москва шаарындагы өкүлчүлүгү жетишти. Мейманканада 3 адамга чейинки номер бир эле убакта жарандардын документтерин тариздөө, калыбына келтирүү жана аларды Кыргызстанга жөнөтүүгө даярдоо убагына берилет. Жарандар өкүлчүлүгү төмөнкү дарек боюнча кайрыла алышат. Москва шаары, Малая Полянка көчөсү, 7-5 телефон +7495 197 76 71. Булак Супер КЖ. Садыр Жапаров 1920 адамды Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу боюнча жарлыкка кол койду. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Алардын ичинен 5 жарлык Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 1920 адам, 1479 чоңдор жана 441 балдар, алардын көбү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ошондой эле бир жарлык Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу боюнча 205 адам, анын ичинен 187 чоңдор, 18 балдар. Бардыгы болуп 2125 адамдан 1666 чоңдор жана 459 балдар арыз түшкөн. Булак Супер КЖ. Кыргыз Республикасынан накталай чет өлкөлүк валютаны алып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Чечимге ылайык төмөнкүдөй убактылуу тыюу салуу белгиленген. Резидент эместерге жана чет өлкөлүк жарандарга 5000ден көп накталай АКШ доллары суммасында. Кыргыз Республикасынын жарандарына жана резиденттерине 10.000ден көп накталай АКШ доллары суммасында. Кыргыз Республикасынын жарандары жана резиденттери 10.000ден көп АКШ доллары суммасында накталай АКШ долларын алып чыккан учурда белгиленген лимиттен ашкан сумманын 10% өлчөмүндө төлөм алынат. Булак Селеп КЖ. Ачкачылыктан каза болгон 6 жаштагы кыздын үй бүлөсү тууралуу мэрия маалымат берди. Кара-Балта шаарында каза болгон 6 жашар кыздын үй бүлөсү көп балалуу жана жакыр катары Жайыл районунун эмгек жана социалдык коргоо бөлүмүндө каттоодо турат. Бул тууралуу 24 КЖ сайтына Кара-Балта мэриясынан билдиришти. Апасы 41 жашта, кыргыз жараны, үй кожойкеси, атасы 46 жашта, Орусиянын жараны, ошол жакта иштейт. Ал үй бүлөсүн Орусияга көчүрүүнү пландап жүргөн. Азыр ал Кыргызстанда убактылуу үйүндө. Апасынын айтымында кыз жакшы тамак жечү эмес. Көчөдө жүрүп эле ооруп калган. Ал ооруканага жеткирилип, кыз ошол жерден каза болгон. Жалпысынан үй бүлөдө каза болгон кызды кошкондо 6 бала болгон. Улуу кызы 18 жашта, 2 эркек бала 14 жашта, бирөөсү бала кезинен майып, 10 жана 2 жаштагы кыздары дагы бар. 2012-жылы 3 жашында чарчап калган дагы бир кызы бар болчу. 14 жаштагы майып баланы Беловодская айылына кыздарынын улуусу алып кеткен деп маалымдашкан. Декабрь айында үй бүлө аз камсыз болгондуктан мамлекеттик материалдык резервден көмүр жана 50 килограмм мун сатып алуу үчүн мэриядан 5000 сом алган. Ата-энелерге да балдарга керектүү нерселерди алып берүүнү сунушташкан, бирок апасы баш тарткан. Булак Назар Ньюс КЖ. Бишкек Ош жолуна 100.000 метр кубтай кар көчкү түшүрүлдү. Бишкек Ош Унаа жолуна жалпы 95.500 метр куб кар көчкү атайын түшүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Билдирүүгө ылайык, бүгүн 16 январ күнү Бишкек Ош автоунаа жолунун кар көчкү коркунучу бар аймактарында карды атайын атып түшүү иш чарасынын негизинде 95.500 метр куб кар көчкү түшүрүлдү. Кар көчкү түшүрүү иштери негизинен 4 жерде жүргүзүлүп, бүгүн көчкүлүү булактын түштүк тарабында жүргүзүлдү. Италияда 30 жыл бою изделип келген Коза Ностра мафиясынын лидери кармалды. Италиянын бийлиги Сицилиялык Коза Ностра мафиясынын лидери Матео Мессина Денарону камакта алганын РТ басылмасы Асна агенттигине шилтеме берүү менен билдирди. Ал 30 жыл бою качып жүргөн, өлкөдө издөөгө эң көп алынган биринчи кылмышкер болуп калды. Жалпыга маалымдоо каражаттары Денаро сырткы келбетин өзгөртүү үчүн бир нече жолу пластикалык операция жасаткан. Денаро 1993-жылы Римде, Флоренцияда жана Миланда 10 адамдын өмүрүн алып, 100гө жакыны жарадар болгон террордук чабуулдарды уюштурган деп сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал ошондой эле 1992-жылы Сицилияда 2 тергөөчүнү жана 8 полиция кызматкерин өлтүрүүнү уюштурууга катышкан. Булак Спутник эже.